Китеп бул кунарбас табылга демекчи китеп окуган адамдын жан дүйнөсү улам тазарып, улам жаңыланып, өзү үчүн тааныш эмес болгон дүйнөнү тааныйт. Китептен алган билим табылга эч качан көңүлдөн өчпөйт. Ошондуктан китепке окурмандар үчүн турмуштук сабак тартуулаган чыгармадан өткөн мыкты устат жок. Бүгүнкү бир китептин баянында да башынан бир далай кыйынчылыкты өткөрүп, соңунда өз бактысын тапкан каармандын өмүрүн баяндоочу Бүттүргөн бакыт аттуу китептин баянына назарыңыздарды бурабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Күттүргөн бакыт китеби жөнүндө айтып бермекчимин. Бунун автору Сапарбекова Самара. 3-1 тууган болот. Перизат жана агасы жана сиңдиси болот. Атасы машина оңдоочу жайда иштечү, апасы болсо үй кожойкеси болчу. Ошентип отуруп, агасы да 11-ти бүтөт. Ош мамлекеттик университетинде архитектуралык окуу жайга сүйлөшүп берет. Ошол жерден баланы жөнөтүп, ал жакка барып, жаман достор менен жолугуп калат. Жаман достор менен жолугуп калып, мындайча айтканда, наша сатып, ошондой иштерди кылып жүрчү. Ал эми атасы күнүгө чалып, акыл-абалын сурап турганда, ооба окуп атам дейт. Бирок бул өзү окубай, ошо жаман ишти кылып сатып жүрчү. Бардыгы үй бүлөсү менен кошулуп чогуу отурганда, агасынын телефонуна билдирүү келет. Ал билдирүүдө бүгүн сенин акыркы күнүң, бүгүн сенин күнүң өлүм менен аяктайт деп билдирүү келет. Атасы менен апасы барып өз көзүнө ишенбей, жок бул жалган деп барат. Бирок барса чындап эле баласы дүйнөгө узап кеткен болот. Аталган китептин автору Самара Сапарбекова башкалар сыяктуу жазуучулукка аттанган жаш жазуучулардын бири. Үй бүлөдө 5-1 туугандын улуусу, мектепте окуп жүргөн кезинде чыгармачылыкка кызыгып, көптөгөн кароо сынактарга катышып алдыңкы орундарды багынткан. Чыгармада каармандардын аты өзгөртүлүп жазылган менен, бирок азыркы турмушта дал ушул сыяктуу үй бүлөлүк көйгөйү бар окуялар, турмушта кездешкен каармандар экенин чыгарманы жазган жаш жазуучу өзү белгилеп өткөн. Карындаш ошентип 11-ти бүтөт. Ал дагы 11-ти бүтүп, ал дагы жогорку окуу жайга өтөт өзүнүн билими менен. Перизат атасына болгон сезимин акындык менен күчөтүп баштайт. Атасы аны акыры сезет. Сезгенден кийин атасы кызынан кечирим сурайт. Силерге ушунчадан бери жакшы мамиле кылбаган үчүн кечиргиле деп сурап, ошентип Перизат өзүнүн өмүрлүк жолдошун таап, ошо менен бактылуу жашап, ошондо Перизат мен ушул күттүргөн бакыт ушул болчу деп акыры китептин аягы ушу менен аяктайт. Бул жерде көрсөткүсү келген өзүнүн башында кыйынчылык, кандай кыйынчылык өтсө дагы ага мындай кол силтеп койбостон бардыгына туруштук берип, болушунча чыдамкайлык болгонго үйрөттү. Китептин автору Самара Сапарбекова бул чыгарманы "Менин атым Малала" жана "Бул менин окуям" аттуу автордук баянды окуп, андан катуу таасирленүүдөн улам жазган. Бул китеп негизинен өспүрүм курактагы жашоодо өз ордун, багытын таба албай кыйналган жаштар үчүн жазылган жана чыгарма катары окурмандардан мыкты ой-пикирлерди чогулта алган.